Орусияда мигранттар тобу кармалып, геномдук каттоого алынды. Орусияда дагы бир топ борбор азиялык мигрант кармалганын, алардан геномдук каттоо үчүн анализ алышканын 28 октябрда Свобода радиосу жазды. Красноярск крайында тергөө комитетинин жана аскердик комиссариатынын кызматкерлери кезектеги рейд учурунда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан республикаларынын 244 жаранын кармап кеткени, алардын 229-нан федералдык базага кошуу үчүн геномдук маалыматын алууга материал чогултканы кабарланды. Сибирский экспресс басылмасы жазгандай, күч кызматкерлери мигранттарды иштеген жеринен, пятерочка дүкөндөрдүн кампаларынан, жыгачты кайра иштетүүчү базадан жана өндүрүш логистика комплексинен кармап кетишкен. Алардын Орусияда кандай негизде жүргөнүн, жумушка уруксаты бар же жогун текшеришкен, айрымдарынын документи туура эместигин аныкташкан. Орусиянын ички иштер министрлигинин геномдук маалымат федералдык базасы 2009-жылы түзүлгөн, 2008-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык ага оор же өзгөчө оор кылмыш кылгандардын, чектөөлөрдүн жана тайынсыз жогулгондорду табуу үчүн алардын жакындарынын генетикалык анализи топтолчу. Ал эми 2023-жылдан баштап мындай анализ камалган жана соттолгон жарандардын баарынан алына баштады. Бирок кылмыш кылбаган кишиден андай анализ эгер өзү суранса гана алынышы керек. Быйыл июль айында Орусиянын тергөө комитети мамлекеттик думага миграция мыйзамдарын катаалдатууну, тагыраак айтканда өлкө аймагына кирген чет элдиктердин баарын геномдук каттоого милдеттүү түрдө алууну сунуш кылган. Азыркы тапта бул боюнча чечим кабыл алына элек. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод, паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +79 77 388 36 32. Иса Байке жооп берет, чала бериңиз. Бир жерде биле окопто жатып калабы? Мен силерди көрөм. Брат эмес, я еще раз говорю. Нет, ты видел? Брат эмес, товарищ инспектор. Лично мени көрдүңбү? Лично көрдүк сени. Ана көрүп туруп, монда доказать этчи, брат. Мен мэрге келдимби, родной? Родной эмес, дагы бир жол кайтып атам сизге. Жолдош инспекторуңуз. Мастарды айдоо укугунан ажыратуунун ордуна айып салуу сунушталды. Мас болуп рулга отургандарды айдоочулук күбөлүктөн ажыратуунун ордуна айып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорун депутат Эрни Сайдаралиев темелгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Депутат айдоочулук күбөлүктөн ажыратууга караганда ири айып салуу жакшы натыйжа берерин белгилеген. Былтыр 7810 жаран мас абалында унайдап айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылган, алардын ичинен 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратылган 1577 айдоочу рулга отуруп, укук бузганы аныкталган. Бул маалыматтар айдоочулардын өздөрүнүн жана жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрү үчүн жоопкерчилигин сезбей турганын көрсөтөт деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Мындан улам мас абалда унайдаган жарандарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салуу сунушталууда. Машинам чукулайлы? Может, ичинде бардыр. Ичинде техпаспорт бар. ИНН жатка билем. Паспортуңуз барбы? Жок. Айдоочулук буйругуңузда жокпу? Жок. Алдыңыз беле негизи? Ооба. Бербейсизби анан? Менде жок. Жанында. Бишкектеги бассейнге 20 жаштагы жигит чөгүп каза болду. Бишкектин Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан бассейндердин бирине жаш жигит чөгүп кетип каза болгондугун Октябрь иптен тастыкташты. Милицияга 22 октябрда саат 19:40 чакыруу түшкөн. Бул факты каттууга алынган. Милиция каза болгон жигиттин 20 жашта экенин тактаган. Жигиттин апасы эч кимге доосу жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тарткан. Балдарын расмий камкорчуларга эмес, жөн эле туугандарына таштап кеткен мигранттарга айып салынат. Расмий камкорчуларга таштап кетүүлөрү керек деп социалдык өнүктүрүү жана эмгек миграция министрлиги жаңы мыйзамды коомдук талкууга чыгарды. Долбоорго ылайык ата-энелер балдарды тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбагандыгы, натыйжада камкорчуларды жана көзөмөлчүлөрдү аныктоосуз камкорчулук жана көзөмөл органдарына билдирбестен балдарды 15 күндөн ашык таштап кеткени үчүн ар бир бала үчүн 15 000 сомдон айып пул киргизүүнү сунушталып жатат.